Ana Talamuşevқа ұқсаған иманды жігіттер сайлаңыздар. Иманды адамдарды айтып атпаймын, имансыз кандидаттар алдап кетті. İmansız kandidatlar aldап кетті. Pandemiya oldu, erkin oldu, başkent apart oldu. Yok, oşuğa elge qanday jardam berdiңiздер азыр бирден yok olsa шайлоодо бардыгы мен мындай кылдым деп эме кылат. Pandemiyaga qanday jardam болду? Элдин эмеси qanday көңүл бурулду? Баткенде баягы согуш болуп, жалпы эмес каза болду. Алар qanday jardam болду? Урматтуу туугандар, дагы да жакшы суроо болду да, ыңгайсыз суроолор бере бериңиздер. Себеби биз даярбыз. Любой суроого жооп беремин. Пандемия учурунда өзüm екі өпкем жабыркап 90% болду. 84% деп компьютер тамагына чыгарып берди, бирок 90%. Чубак ажы өлгөн учурда мен өлүм төшөгүндө элем. Урматтуу туугандар, өлүм төшөгүндө мен келинчегимен коштошуп даяр элем менчи. Бирок Кудай Таала өмүрдү Кудай Таала узатат. Медицина узатпайт, өмүрдү Кудай узатат. Мен дуа кылдым, эчиме корккон жокмун, өлүмгө даярмын мен. Ошол учурда мен мактанбайм, мен Кудайдын ыраазычылыгын кылам. Мен жалаң нече медресе кылам, менчи. Талабалар кылам мен кызматтычы. Эми ошол учурдагы айтпаш керек эле, губернатордон бери чалды, акимдер чалды, бир фура ун жөнөттүм. Чөндөгүмдө май жөнөттүм. Ал жарыя болбосун дедим. Камера мен жарыя кылабыз деди. Мен жарыяны жаман коем, Кудай көрсүн. Мен атыма аталбасын дедим, бирок баары аталат экен, аталып кетти. 3 айга мен бир фура ун жөнөттүм. 5 май жөнөттүм. И жанагы аппараттарды жөнөттүм. Мен аябайм, мага дүйнө кереги жок. Мен дүйнөнү отказ кылам, бирок Кудай Таала берип атат магачы. Мен чачканды койбойм, Кудай бергенди койбойм. Рахмат. Азыркы президенттин, азыркы бийликтин жүрүткөн саясаты көз карашыңыз кандай? Анан сиз азыр Адахан Кимсанбаев жөнүндө айтып кеттиңиз, мен ошону мен жакшымын деп. Анын кылган иштерине мисалы кечеги Россияда мен өзүм Россияда иштейм да, таксист болуп иштейм. Кандай көйгөйлөр болуп атканын билип угуп айттым да. Шуга көз карашыңыз кандай? Кимсанбаев менен туугандары, мен 12 жылдан бери жакшымын. Бул идемде жакшы суроо берди. Мадымаровду көйө сүттүп, жана Мадымар айтат го. Шайлоо жакындаганда мага каралоо баштады. Каралоо баштаганда шайлоо жакында деп ойлогула дейт. 4 көчө боюнча каралоо болду да. Мадымаровдун мына 3 нерсесин айталы. Биринчиден, биринчи кылган жакшылыгы. Эгер билимдүү киши болсо, мыйзам жазат туугандар. Ошо мыйзам жазамыз деп атпайбызбы? Мыйзам жазган бир жерге мектеп кургандан бүткүл республика боюнча жардам дейт да. Мына 4-класска чейинки бегет тамакты Мадымаров жазган мыйзамда. Мына баарыбыз колдонуп атабыз. Туурабы? Азыркы идим мына Москвада жүрөткөн мен тааныбайт элем мунучу. Азыр туура айтты. Сиз Москвада жүрсөңүз, сиздин праваңыз дагы ошол жерде иштейт. Өзбекстан менен Тажикстандык иштебейт, Казакстандык. Биздин жанагы водительский удостоверение дагы жарактуу. Биздин дипломдор да жарактуу. Мына ар бир водительский удостоверение менен бир айда адамдар 200 000 рубль табат. Ал Мадымардын салымы, көрдүңүзбү? Мадымардын салымы чоң. Ал киши 5 мал намаз окуйт. Эми биз Кудайды мактайлы. Инсанды мактабайлы. Инсанды. Дагы кандай суроо бердиңиз да? Азыркы бийлик көз карашка саясаты. Мынаке Жапаровду президенттикке мына Кудай күбө мен ишине коркпойм. Мадымардын адам болсом деле Жапаровду мен үй бүлөм менен колдодум. Себеби ал учурда билесиздер, ушунчалык муктаж деп туурабы? Жапаровдун баскан кадамдары жаман эмес. Мен атам тарыхчы. Атам айтат эле, падыша Кудай эмес, Кудайдан жуда эмес. Азыркы жаштар түшүнбөйт. Падыша Кудай эмес, бирок Кудайга жакын адам. Алланын назарына түшкөн адам падыша болот. Туурабы? Биз шарият менен жүргөн адамдарбыз. Шариаттын талабы боюнча падышанын өкүмүнө моюн суңула дейт. Биз жамандай берип, мунундай береке кетти. Жамандай берип. Падышабыз жаман эмес, жакшы. Канчалык өмүрү бар экен, мен